Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulu urmatlı musulman jurtum. Hacıkem ustazım Çuagacı ököbüzdün bir maksatыбыз, sırыбыз jana көздөгөн bir işimiz bar bolчу. Ошо мезде менен bölüşöm. Buyursa bul iş менен men ömürümün ayağına çeyin күрөшөm jana hacıkeme bergen uadalarımды atkaram. Çuagacı mufti болуп турган учурда капыстан мага звонок келди. Ало десем, Çuagacı өзүнүн назик үнү менен Юсуп дамлам мага бир келип кетиң деди. Макул деп анан дипломдоруңузду ала келиңиз деди. Сүйүнгөн бойдон дипломдорумду алып бардым. Муфтидин кабылдамасында болдум. Кирип эле анан экөөбүз мени сурап анан дипломдорумду көрүп өтө жакшы деп анан Мурас илими боюнча азын улак bir жарым саат, 1 саатка жетпеген убакытта көз маектештик жалгыз. Устаз айтты, ушул илимиңизди Кыргызстанга таркатыңыз. Ислам университетин мен сүйлөшүп койдум дейт. Ушул жерге кирип, балдарга кошумча сабак өтүп, Мурас илимини сиз окутуңуз деди. Устаздын сунушу менен 2 жыл катарынан Ислам университетте кээ бир устаздар жана окуучуларга кошумча сабак кылып, Мурас илимиден сабак өттүк. Андан кийин иман фонду бүткүл Кыргызстандагы 3000ге жакын имамды окутарда дагы Чуак устаздын сунушу менен ушул Мурас илими ошол устаздарга, имамдарга окутулууга сунушталган, кабыл алынган. Анан 3 жыл бою катарынан бүткүл Кыргызстандагы бардык имаммын дегендин баарына Мурас илиминин 6 сааттык программасын окутканбыз. Эң негизгиси бул жерде коомубузда болуп жаткан ысырапкорчулукту жоюу болчу, адилеттүүлүк, тактык жана ошол өлгөндөн кийинки калган малдын мураскорлоруна толук түрдө шарияттын көрсөткөн жолу менен бөлүп берүү болчу. Устаз менен мен кез-кезде жолугуп турчумун. Ушул иштер боюнча буюрса мына элибиз иманга келди, көп түшүнүктөр пайда болду, көп жерде желбей калды деп бири-бирибизге ушундай бир сырлашып турчубуз. Бул менин жеке өзүмдүн мамилем болчу. Кыскасы, Мурас илимин жайылтуу жана аны ишке ашыруу жана элдерди өлгөн жерден жебегенге багыттоо айтуу мага болгон тапшырма болчу. Ошентип экөөбүз кээде устаздан Мурас жөнүндө суроолор болсо, Юсупка баргыла, Юсуп дамлага баргыла деп жооп берген видеолор дагы бар. Анан биз деле мисалга талак жөнүндө же бир финанс боюнча, же бир мамиле боюнча билген нерсебизди бардык эле домналар, молдолор Чуак устаздан сураңыздар, Чуак устаз эмне дептир, ошону угуңуздар деп айтабыз. Ошондой эле бул илимди мен билбем, же ал илимди Мурас илимин ал билбейт деген сөз эмес. Домналар кайсы багытты алган болсо, ошол домнага жиберишет, ал такшалсын, ошол нерседе ошол илим өссүн, тажрыйба көбөйсүн деген мамиле болот. Ошондуктан урматтуу жамаат, мынабы артында дагы 2 видео кошом. Экөөбүздүн пикирибиз, экөөбүздүн көздөгөн максатыбыз дана ачык дагы беринип турат. Устаз экөөбүздүн айткан сөзүбүз. Өлгөн жерден, кечиресиздер, колум калтырап кетип атат. Өлгөн жерден жеген мурас бөлүштүрмөйүнчө жана жетим балдар калган болсо арам болбойт деп шарият тыйган маселеге мен Аллахтын айтканынын себебинен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан себебинен Чуак устаз менен ушундай убадалашып, кыргыз элине ушул ысырапкорчулуктан тыябыз деген баягы максаттын себебинен өлгөнгө чейин күрөшөм. Кээ бир алымдар бар, кээ бир устаздар бар, ушул нерсеге басым жасап, жегенге болот, жеп эле жүргөн табабыз деп ушул ысырапкорчулуктан тыйылбай келет. Мына ушул видеону ким көрүп жаткан болсо, Аллахтын буйругу деп, пайгамбарыбыздын сүннөтү деп, болбоду дегенде Чуак устаздын дагы айткан сөзү деп амал кылыңыздар. Өлгөн жерден жебеңиздер. Маркум каза болгон жерден мурасы бөлүштүрүлсүн. Мураш бөлүштүрүү бул өтө зарыл нерсе. Калган мал мүлктү арам жол менен бири-бириңиздерден акыңыздар жеп албаңыздар. Анан имамдарга, айылдык имамдарга, молдолорго, ошондой кээ бир айылдар бар, ошо курстарга катышкан, муфтияттан сертификат алган иман фондудан өттү деп. Бирок тилекке каршы өлгөн жерлерде бул нерседен тыйыла албай келет. Ошондой болгон имамдарга жеке WhatsApp'га болсо да ушул видеону жибериңиздер. Бул нерседен биз кайтпайбыз жана өлгөн жерден жанагы
исрапкорчулуктан тыюуга мен бел байлагам. Бул эле эмес, бардык маркумга тиешелүү, маркумдун артындагы усияттарына тиешелүү, карзына тиешелүү бардык маселелер менен күрөшөм буюрса. Ошондой эле устаз айткан эле, мен хадис академиясын ачып жатам деп, адам ачышына барып дубасын алып бир аз сүйлөшкөнмүн. Эми сиз да мына деп аркамда кашылап Мурас академиясы же бул Мурас курсун ачыңыз деп мага айткан. Мен муну айтып келем. Медресебиз мына бүтүп калды. Буюрса имамдарды, окууну бүткөн шакирттерди Мурас илими боюнча жогорку даражадагы хадистерди чыгарып, ушу тойдогу жана каза болгон жердеги баягы ысырапкорчулукту жойсок, биздин элибиздин алкымы, жеген тамагы таза болот, жана адал рызкы болот, жана экономика өсөт деген сөз. Ушуга устаздын көптөгөн айткан сөздөрү келет. 10 заводду куруп коюунун же бир 10 чоң ишкананы куруп коюунун кереги жок. Өлгөн жерде жана тойдогу ысырапкорчулукту тыйып койсок эле болду дейт. Мына ушуга көңүл буруп коюңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Союп анан менен адам тентип кетип күнөөкөр болгону сооп жетпейт. Ошол тамак арам болот жетимдики болсо. Ошол өлүп калган маркумдун аркасында балагатка жетелек наристе бала калган болсо, ошол тамак жеген жетим тамагын жегенге барабар арам болот. Тозоктотун жеп аткандай болосуң. Жакшылык кылбай деген жокпуз. Ошол атаңа тирүүңдө жакшылык кылган жоксуң. Ошол атаң жат үйүндө тишинин кирин соруп, анан өлгөндөн жылкы союп бересиң. А тирүүсү союп бербейсиңби? Тирүүсүндө бир иштен калган жоксуң. Ошо күйөө бала болгондо кийген иштан менен өлүп кетти байкуш. Эми өлгөндөн кимди өгүзүп ыраазылык кыласың сен? Антпе. Өзүң кыйнап, качан кыргыз акылы менен жашайт бер. Оз күйдөгү каткы ичкүдө 40 саат болуп, ошентип эле кете берет эрчип алып эле. Сага эмне жок? Ошол этиңди жеп кеткендер, эртең ачка калсаң, балаң мектепке ботинкасы жок бара албай калса, медеп эски ботинкасын бергенге жарайт, андан көрө мончого чыкканды ыраа көрөт. Бербейт. Уун сурап барсаң бербейт. А тамагы жеп кеткен сүйлөйт. Ушинтип ит өлгөндө сүйрөп барып көмүп койду, эчтеке берген жок дейт. Оозун кере чоюп сүйлөйт. Ушуп атсаң, балаң ушуп өпкөсү кагынып атса, бейкарага көңүлүн берип койбойт. Ошого эмне кыласың бирөө менен жашап сен? Өзүң менен жаша сен. А бай болсоң, жакшылык кылсаң кыла бер. Мына ушуну клубту бир краскалап бер. Колуңан келеби? Адам акыл эс менен жашаш керек. Бул акыл эс иштепеген, бул кыянатчылык кыяматта. Доллар деп коюп алды. Мурас бөлүштүрүлдү, 4 укук аткарылды. Анан өлгөн күндөн баштап 3 күн өтүп кетти мына ушул 4 укукты аткарганга чейин, карзыны тактап, тилге бөлүп берип эсептегенге чейин. Өлгөн күндөн баштап 3 күн өтсүн, анан мына ушу 4 укук аткарылсын, 40 000 жана мураскорлордун колуна тийсин, анан тийгенден кийин жана мураскорлор ар бир өзүнүн колуна тийген акчадан чогултабы, же ошол бойдон жумшап жүгөрөбү. Анан ихсан Куран окутканга жылкы сойсун, төө сойсун, уй сойсун, 10 жолу жылкы сойсун, адал, жарайт, жесе сооп болот, өтө жакшы болот. Мына. Ага чейин биринчи күн эле барып мурасында эсептеген жок. Тиякта бир мураскор келелек Россияда. Канча экенин да билбейт. Мына аял биринчи өтүп кеткен кызыл. Бала эркек киши азыр өлдү. Ушул эркек кишинин аркасында бир баласы калды. 3 жашар бала, журтка ойноп жүрөт. Атасыны узатуу аземинде бул бала түшүнбөйт. Тойму деп балдар менен журтка ойноп жүрөт. Эми мына атанын bir 30 000, 100 000, 40 000 акчасы калды. Аксакалдар келди, молдо баш болуп. Анан кийин алып чыккыла. Алыс жакындан келген туугандар коет эмеспи? Карбасы тээ нарынан келип атат. Не кыргыздын мыймандоздугу жокпу? Сойгула деди дагы, жанагы 40 000 жылкыны союп жүргөн. Аттың арман ол бала айта албай калды. Ой, менин бул мурасым эле, атадан калган туяк эле. Мына ушуну мен атамдан калган акча деп мен иштетип жүрбөйт белем. Менин акымды жебей элем, мен жетиммин. Жетимдин акысыны жегендер өзлөрүнүн курсагына тозок отуну жегендер деген аятты бул бала айта албайт. Бул жаш. Ойноп жүрөт. Аксакалдар бир көтөрүмдөн бир пакеттен этти алды дагы үйлөрүнө жетти. Тозок отун көтөрүп кетти үйүнө. Мына арам. Алла Таала Куранда күнгө
жетимдин малын жебегиле деп бекерден айтпайт. Себеби жетимдин малын монтире тартып албайт анча мынча адам. Жетимдин малыны ата-энеси өлгөндө кыйыр түрдө жеп кетет. Азыр мына учурдар пайдаланып айтып коеюн. Мына жетимдерге учак кырсыгынан жабыркагандарга топтолгон акча мына ошол тозоктун отунун акчасы. Ошол балдарга жетпей эле, ошол жетимдерге жетпей эле башка мураскорлору же ушу чогултуп аткандар жеп кое турган болсо, Алла өз сактасын. Ушул азапты эң тез чакыра турган нерсе мына ушул. Аксакалдар көнүп калды эле, бизде меймандостук деген бар деген жок. 3 күнгө чейин чыдаңыз. Мурас бөлүштүрүүсү, андан кийин каалаганча жеңиз. Жана 40 миңди бардыгын союп жүгөрсүн. 40 миң жылкы сойсун, макул кое берет. Ага шейин болбойт. Не үчүн болбойт? Же жетимдин акысын жеп атат. Же мына 4 укукту аткаруу важип, важипти аткарбагандыктан макрух тахримиге чыгып кетти.